Кондитер баласына кандай торт жасап берет? Баарына эле кызык болуш керек. Бүгүн ушул машина тортунун жасалуу жолун кыскача видеолору бар экен, ошо менен сиздер менен бөлүшө кетейин. Негизи эле кондитер жакындарына, үй бүлөсүнө необычный торттор жасап бергиси келет, бирок кээде заказ көп болуп же башка да иштери чыгып, кооз торт жасап бере албай да калышы мүмкүн. 3D торттор жасап атканда начинкасын туура таңдаңыздар демекмин. Анткени бул жерде машинанын формасын келтириш үчүн биринчи баардыгын дөңгөлөк жерин оюп, үстүн келтирип, бүт бар жерин кесип алгандыктан кээ бир начинкалар агып кетип сиздерге тоскоол жаратат. Ошол үчүн начинканы более устойчивый начинкаларды таңдаңыздар демекмин. Биринчи эле начинкабызды сборка кылып алабыз, андан кийин машинанын формасын келтирип алабыз. Мисалы дөңгөлөк жерин оюп, үстүнө кошо турган жерин кайра ошол эле бисквиттерди кошуп, машинанын формасын келтирип алып, андан кийин ганаш менен 2 слой кылып каптап чыгабыз. Биринчи жана крошкаларын кетириш үчүн биринчи черновой слой, андан кийин экинчи слоюн уже финишный кылып покрытие кылып аласыздар. Ганаш менен капталган машинаны холодильникке салып турасыздар, ганаш катсын, ага чейин сиздер мастиканы жайып даярдап аласыздар. Мастиканы машинанын формасынан чоңураак кылып жаясыздар. Ошондо үстүнө жапканга сиздерге ыңгайлуу болот. Машинаны сөзсүз суу менен же болбосо нейтральный гель менен биринчи үстүнө сүйкөп, анан кийин мастика жабыңыздар. Мен бул жерде унутуп коюп, кайра алып чыгып, кайра нейтральный гель жагып, анан кайра жармаштырып чыктым. Анан кийин акырын колдоруңуздар менен укалап, мастика өзүңүздөр билгендей эле камырдай болот. Ошол үчүн бир жери айрылып баратса кайра эле мастиканы колуңуздар менен жукартып, акырын кошуп койсоңуздар болот. Бүт бар жерлерине жеткирип, ашыкчасын бычак менен кезип алып таштайсыздар. Мастиканын үстүндөгү крахмалдарды обычный эле кистичкага акырын суу менен суулап туруп, үстүнө сүртүп койсоңуздар, крахмалы өзү эле кетип калат. Машинанын формасын келтирип, бүт бардыгын мастика менен жаап алгандан кийин анан үстүндөгү рисунактарын обычный распечаткадан, съедобный распечаткадан чыгарып келесиздер. Ал эми мен дөңгөлөктөрүн колдон жасаган жокмун. Ошол күнү как раз үйгө коноктор да келди, заказдарым да бар болчу. Обычный эле үйдөгү машинканын дөңгөлөгүн сайып койдум шпажка менен. Ошо менен биздин торттор даяр. Өзүңүздөр көрүп тургандай көзү, айнектердин баардыгы мастика менен, калган рисунактардын баардыгы съедобный распечаткадан чыккан. Жасалуу жолу аябай коркунучтуу көрүнгөн менен илхом келсе бат эле болот. Сөзсүз жасап көрүңүздөр. Ал эми менин каналыма катталып, лайк басканды унутпаңыздар.